Мындагылар ар бир дүкөнгө кирип чай бааларын өзгөртүүдө. Бул товардын баасы учурда 14%га чейин көтөрүлдү. Базардан арка ашкан товар бул эле эмес. Дээрлик дүкөндүн 70% товарында кымбатчылык күн сайын өсүүдө. Бул абалда азык-түлүктү ташыган, саткан жана аны алган адамдарга да кыйын болууда. Мурун 60 сом болчу. Мурун 60 сом, азыр буну 70 сомго көтөрүп кетти. Чоңдордун жамышын 10 сом 15 сомдон кошуп кетишти. Фирма кой берген сенеде сатабыз биз. Бизде кымбаттатып албайбыз өзүбүз. Ошондой эле башка бүт бардык нерселер кымбаттап атат. Берги кымбат майларыбыз 720 болчу, азыр 800 болуп кетти. Ошондой эле кымбаттап. Основной товар Россиядан келет да. Продукция Россиядан келет. Хозяйственный маллар Россиядан келет. Доллар арзан малында ошо 560 сом, 570 сом тегеренде келчү эле. Азыр 720 сом менен 700 сомдун ортосунда келип калды. Бир муну немеси? Бир блогу. Ичинде 12 штук болот. Доллар көтөрүлгөндөн кийин товарга болгон баа да кымбаттады. Анткени Кыргызстанда дээрлик бардык экономикалык иш-аракеттер доллар менен эсептелет. Айрыкча сырттан келген тиричилик техникаларында өсүү дээрлик 40%га жеткен. Күн сайын баалардын олку-солкусунан кардарларда кескен азайган. Мындагы товарлар доллар көтөрүлгөнгө чейин эле келсе да, учурдагы баасы азыркы доллар менен сатылууда. Ценасын көрүп эле кечеге мынча 2 күндө эле 17 миң болуп кетти, ушундай болуп атат да азыр. Мисалы кече келип 11 миңге көрүп кеттик элек, азыр 11 миңди алып келдик элек десек, уже 17 миң болуп калдыбы деп ушинтип кайра кетип калып атышат. Мейли доллар арзан малында деле алсак деле биз кайра товарды алабыз да. Кайра алганда биз долларга алабыз да. Биз орто жолдо жөн эле күйүп калабыз да кайра. Ошон үчүн азыркы мисалы эски алсаң деле азыркы доллардан беребиз. Бизде азыр көп клиент келет дагы анан бул мурунку долларга алгансың го азыр мындай го десе, андай эмес. Биз кайра дагы ошо долларга алабыз да бизге. Өлкөдө 28 февралдан тарта валюта базарында олку-солкулук уланып, доллардын баасы 106 сомго чыкты. Валюта курсунун секиригинин оорчулугу баарына эле тегиз тийүүдө. Мындай абалды турукташтырууга казынадан 5,5 миллиард сом бөлүнөт. Акыркы геосаясий окуяларга байланыштуу өкмөттүн антикризистик программасы да иштелип чыкты. Кырдаалдан пайдаланып, бааны негизсиз көтөргөндөргө жол бербөө аракеттери да көрүлүп жатыптыр. Баа бүгүнкү күндө табигый, мисалы үчүн биз Россиядан алып келебиз. Көп жерден импортко көз карандыбыз 80%. Ал мен айтып атам 256 факт катталган. Ал боюнча тийиштүү иш-чараларды жүргүздүк өткөндө. Анан бүгүнкү күндө жасалма баа көтөрүлгө жол бербөө боюнча иштерди алып барып атабыз. Анан бул естественный бүт дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Азыркы күндө ошол антикризистик пландын ичинде Матрезервке тапшырма берилет. Ошол револьверный принцип менен базарга ошол продукцияларды чыгарып турушу. Ыкчам түрдө иш планы иштелип чыккан. Ошол иш планын алкагында антикризистик мераларыбыз жана бюджетти переориентирование деген азыркы эң биринчи ыкчам милдетибиз ошол болуп атат да азыр. Бишкектеги белгилүү ири дүкөндөр негизги азыктарды сатууда чектөө киргизишти. Алсак Фрунзе гипермаркети сатып алуучуларга кайрылып, бардык товарлар жетиштүү болуусу үчүн суроо талап жогору болгон товарларга убактылуу чектөө киргизүүгө мажбур болгонун айтышты. Ал эми Глобус дүкөндөр түйүнүнүн администрациясы эң зарыл товарлардын тартыштыгына жол бербөө үчүн айрым чектөөлөрдү киргизгенин маалымдады. Эрежелерге ылайык бир адамга чектелүү гана өлчөмдөгү товар сатылат. Учурда мамлекеттик материалдык резервтер фондундагы запасты эске албаганда ун азыктары 6 айга, ал эми кумшекер 130-140 күнгө жетет. Кыргызстан өзүн өсүмдүк майы менен 25%дан ашыгыраак гана көлөмдө камсыздай алат. Калганы сырттан импорттолуп, Россия менен Казакстандан келет. Экономика жана коммерция министри азыркы кезде башкы максат бааларды турукташтыруу эмес, базарда негизги азыктардын болушун камсыз кылуу экенин белгиледи. Майдын баасы 100 сом боло турган, 150 сом боло турган болсо, аны 100 сомдон сат деп эч кимге айта албайбыз. Бирок ошол май биздин базарларда болушу, анан кийин жанагы бир базарда болуп, бир экинчи базарда жок болуп, спекулятивдик бир настроенияларды болтурбоо.
Ал арада Орус өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө дан азыктарын жана кумшекерди экспорттоого 31 августка чейин тыюу салды. Бул жагдай Кыргызстанга олуттуу таасирин тийгизип жатат. Анткени күрүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдүн 70-80% сырттан ташылып келинет. Негизги тамак-ашка колдонуучу азыктар Орусиядан келет. Мындан улам өлкөдө азык-түлүк таңкыстыгы жаралуу коркунучу бар. Европадан жана башка өлкөлөрдөн товарларды ташып келүүнүн альтернативдүү жолдору иштеп чыгылууда. Албетте, бул иш-чаралардын негизги блогу өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында товар рыногунда тез арада чечиле турган иш-чараларды жүргүзүү жана эң зарыл товарларга баалардын туруктуулугун камсыз кылуу каралган. Бул үчүн эң зарыл товарлардын болушуна жана аларга болгон бааларга мониторингди күчөтүү негизги иш-чаралар каралган. Эксперттер өлкөдө азык-түлүк таңкыстыгы жаралгы чакты. Ыкчам түрдө соода экономиканын багытын өзгөртүш керек деп эсептешет. Импортту токтоткон мамлекеттердин ордун башка өлкөлөр менен толуктап кырдаалдан чыгуу аракети көрүлүшү зарыл. Антпесе баа жогорулап, тамак-аш таңкыстыгы жаралып, карапайым калкка оорчулук түшөт. Бизде бардык нерсе ар бир министрлик ведомстволор тарабынан анализ кылыныш керек дагы. Кайсы товардык группалар жетишпейт, кайсы импорттун көбүн кайсы мамлекеттен алат элек, эми ошонун ордун кайсы өлкө менен биз толукташыбыз керек. Ошол жактан конкреттүү кадамдарга барышыбыз керек. Бул өтө тез убакыттын ичинде ошондой чечимдер кабыл алыныш керек да. Себеби бул адамдын эң биринчи керектигин канааттандыра турган бул тамак-аш. Ошондуктан бул эч качан бул мындай бир токтоп калбайт да. Мындан сырткары Кыргызстанда күйүүчү майдын кору 2 жумага жетерлик калган. Бул тууралуу мунай өндүрүүчүлөр биримдигинин башчысы билдирди. Ал Орусиядан чоң көлөмдө мунай алып келүү мүмкүн болбой жаткандыгын айткан. Ал арада Орусия товардын 200 түрүн сыртка чыгарууга тыюу салды. Алардын ичинде технологиялык, телекоммуникациялык, медициналык жабдыктар, транспорт каражаттары, айыл чарба техникалары, электрондук аппаратуралар кирген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, жумалык үчүн.